1 апрелден тартып өлкө аймагындагы үшүк жүрөт. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирди. 1 апрелден 3 апрелге чейин түнкүсүн жана эртең менен үшүк жүрүшү күтүлөт. Анда Чүй облусунун тоо этектеринде жана Талас облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасы -2 градуска чейин төмөндөйт. 2-3 апрелдерде түнкүсүн жана эртең менен Чүй Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ош Жалал Абад Баткен облустарынын тоо этектеринде -1 градустан -3 градуска чейин болуп үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүк даник түмөмө бактардын бүчүрлөрүнө жана гүлдөрүнө коркунуч келтирилет. Агай сериалынын жаратуучуларына ведомстволук сыйлыктар тапшырылды. Бул тууралуу Маданият министрлигинен кабарлашты. Маалым болгондой 29 мартта Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында Руслан Акун режиссерлук кылган Агай сериалынын жабык көрсөтүүсү болуп өткөн. Иш-чарага Маданият министринин орун басары Марат Тагаев катышып, сөз сүйлөп, кино жараткандардын ишине мындан аркы ийгиликтерди каалап, министрликтин ведомстволук сыйлыктарын жана ыраазычылык каттарын тапшырды. Эске салсак, аталган сериал номер 3 эксперименталдык гимназия ачып, окуучулардын билим деңгээлин көтөрүүгө өмүрүн арнаган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминовдун чыныгы башынан өткөргөн окуясынын негизинде тартылган. Атактуу орусиялык балбан Роман Власов Алматыдагы беттеште кыргыз балбаны Акжол Махмудовду жеңүү үчүн уулуна сөз бергенин айтты. Бул күрөштө жеңишке жетем деп уулума сөз бердим. Мен анын көңүлүн калтыра албайм деп жазды социалдык тармактагы баракчасына Власов. Белгилей кетсек, Роман Власов менен Токио 2022 жайкы Олимпиада оюндарынын күмүш байге ээси, дүйнөнүн учурдагы чемпиону Акжол Махмудов 26 апрелде Алматыда кезгелмекчи. Мындан тышкары ушул эле турнирде кыргыз балбаны Тайырбек Жумашбек уулу, орусиялык балбан Абаз Гаджи Магомедов менен Жоламан Шаршанбеков Денислам Бамматов менен күрөшмөкчү. Коңшу Казакстандан Кыргызстанга контрабандалык күйүүчү май ташыган кошумча бактар менен жабдылган 36 автоунаа аныкталды. Алардын ичинен 29 жеңил автоунаалар, көбүнчөсү жол тандабас автоунаалар болуу тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн 30 мартта кошумча күйүүчү май бактары орнотулган, дагы 7 жүргүчү автобустарда алып келинген. Автобустар дизелди кыймылдаткычтар менен жабдылган, бирок май коюучу бактарынан бензин табылган. Жалпысынан 23 тонна контрабандалык күйүүчү май аныкталган. Азыркы учурда автобустар убактылуу токтоочу айып короо жайына токтотулуп, айдоочуларга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 5500 сом айып салынган. Чогултулган материалдар тергөө кызматы тарабынан журналга катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Материалдарды мамлекеттик салык кызматына өткөрүү маселеси чечилүүдө. Футбол боюнча Бразилия улуттук курама командасынын жана Франциянын ПСЖ футболдук клубунун чабуучусу Неймар онлайн оюндан кийин 2 сааттын ичинде €1 миллион уттурду. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, мындай сумманы жоготуу үчүн атактуу оюнчуга 2 сааттай убакыт кеткен. Акчасын жоготуп алган бразилиялык чабуучу түз эфирде ыйлаган, бирок ал көп өтпөй эле кайра күлүп баштаган. Кыязы ал буга кайгырбай, себеби Неймар бул сумманы болжол менен бир жумада табаарын билдирген. Бишкекте кала бийлигинин өкүлдөрү менен ишкерлердин жолугушуусу өтөт. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык 5 апрелде саат 10:00 Релин районунун акимчилигинде борбордун ишкерлери менен бизнес жолугушуу болмокчу. Жыйыл жеңилдетилген насыялоо, чарба жүргүзүү субъекттерге кепилдик берүү жана башка маселелер менен таанышууга арналат. Иш-чарага Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жана кепилдик фондунун өкүлдөрү катышат. Аны Бишкек шаарынын өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу агенттиги, кала мэриясынын райондук муниципалдык администрациялар менен биргеликте уюштурушууда. Президент Садыр Жапаров кече 29 мартта Орусиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчукту кабыл алды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Жолугушуу Бишкекте боло турган соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги 24-жыйынынын алкагында өткөн. Мамлекет башчысы эки өлкөнүн элинин боордоштугу, алардын тарыхый жана маданий жалпылыгы, Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу мамилелерин өнүктүрүүнүн негизи фактору катары карала турганын белгилеген. Кыргыз-Орус кызматташтыгын илгерилетүүдөгү колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстанда окутуусу орус тилинде 9 орто мектепти куруу боюнча бүгүн кол коюла турган макулдашуунун маанисин белгиледи. Заманбап мектептер 4 корпустан турмакчы, административдик, спорттук башталгыч класстар үчүн жана өзүнчө жогорку класстар үчүн. Аверчуктун өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынынын мазмундуу күн тартибин канааттануу менен белгиледи. Аны көптөгөн маселелери
боюнча аткарыла турган чоң иштер турат деп баса белгилеген. Бишкек шаарында сугат мезгили башталды. Бул тууралуу кала мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, быйыл кыртыш тагынымдуулукту мүмкүн болушунча көбүрөөк сактоо үчүн сугаруу эрте башталган. Бүгүн таң эрте Асанбай жана Мураталы каналдарынын арыктарына суу коюу берилди. Учурда Дайыр Асанов атындагы Жеңиш Сейил багына секундасына 300 литр суу берилип сугарылууда. Ошондой эле Жукеев Пудовкин көчөсү, Ахунбаев көчөсүнүн Жантөшөк көчөсүнө чейин, Юнус Алиев көчөсү, Донецк көчөсүнүн Ахунбаев жана Байтик Батыр көчөсүнө чейин сугарылууда. Белгилеп кетсек, буга катар эле ишкананын кызматкерлери тарабынан сугат мезгилине акыркы даярдыктар көрүлүп, Каралаев, Байтик Батыр, Жуков, Пудовкин жана Сухе Батыр көчөлөрүнүн боюндагы арыктарды тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Жашыл аянттарды сугаруу мезгили 2023 жылдын 1 апрелинен тартып толук күчүнө кирмекчи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы. Сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.